бас жумуш жасады. Анан атам ай окусун депчи. Биринчилерден болуп билем, ушуна Кытайдан күрүч ташып калдык да, кадимки эле 25 килограмм күрүчтөр болчу. Ырымдап бай болуп турсун деп, бай тур деп ат койгонбуз да. Иштеген кишилерди барсаң дарбазасына баштап эле көр. Татынакай таптаса, малы семиз, малын баккан. Иштеди. Сен эмне бирөө кой деп атабы. Таң атпай тур. Бизнестин көбүндө эмгектик менен жетишет да. Күйүп кетем дегенде биз өзүбүздүн салган тыйнысты суручуп кетебиз деген расчет менен кылабыз да. Ошол канализацияга чейин башот мисалы кирип кетип, тазалаган күндөргө чейин барган да. Көктөн келип чыгып калган жокпуз. Чынын айтсам, жакшы эле келип эс алайын десем де эс албайсың да. Өзүбүздүн бос үйдү булардын баарын көрсөтпөсөк, анда биз болбой калат да. Ошон үчүн атайын ушу кыргыз айыл деп берди койгонбуз да. Бир күн кечке иштейт, анан кийин суу куюшу бүт майдап сайдап анан кийин кымысын куюшат да. Экономиканын деңгээлинин азыр бийик болуп турганы каяка барба, ар бир жерде кран турат. Ал кыйынчылыкты сиз сезгениңиз жокпу? Кандай кыйынчылык сезбейсиң? Аны ишкерлердин баары сезет. Сезгенбиз. Интриганын баарын ушул жерден көрөсүң, эки жүздүүлүктү ушул жерден көрөсүң, сатып кеткен ушул жерден көрөсүң. Мен өзүм саяпкер эмесмин, бирок асыл тукум жылкыларды кармайбыз. Тынчтыкбек мырза, сиздин ошол бала чагыңыз өткөн кичи мекениңизге келдик. Бул ушунчалык ажайып кооз жер экен, суусамыр. Анан ушул жер, ушул өрөөн сиздин калыптанышыңызга, сиздин дүйнө таанымыңызга канчалык деңгээлде кандай таасир берди? Ушундан баштайлычы. Суусамыр деген бул өзгөчө жер да. Суусамырдын тажмакалын айтып кетейинчи. Суусамыр деген эмне үчүн суусамыр деп аталып калган деп көп суроо беришет да. Суусамыр деп айтылганы суусунда кундузу көп деп, самыр деген бул кундуз деген сөз экен да. Анан кийин суу самыр деп, анан кийин бизде суу аябай көп да. Анан тоодон, мөңгүдөн булактар, анан кийин ушул жана суу сары көп экен. Анан ушундан суусамыр деп аталып калыптыр да. Ушундай айтылып жүрөт. Анан суусамырда мен ушул жерден төрөлүп, ушул жерден өстүм. Мугалимдин үй бүлөсүндө атам өмүр бою мугалим болуп иштеген ушул жерде. Апам болсо пекарняда иштеген, набайчы болуп. Ал кезде биздики Суусамыр айылында чоң пекарня бар болчу. Ушул жерден булар нан жаап, анан кийин ушунун баарынан бригадаларга таратышчы да. Бригададан келип, анткени бригадалар келип, чөп чабышчы, анан эгин эгишчи, ушу жайыл району, мурда Калинин району болгон, анан кийин жайыл болуп койбодубу. Анан кийин келип, ушул жерден иштешип, 4-5 бригада болчу. Ушулар алчу, андан тышкары бизде интернат болду. Интернатка ушу чабандардын балдары жатып окучу. Ушул жерде атам да ушул жерде заведующий болуп иштеп калды интернаттачы. Анан эртеден кечке ушу балдар менен алек болуп жүрчү. Апам болсо пекарняда. Эми булар аябай өмүр бою иштеп жүргөн, эмгектенген кишилер болгон. Ушуларды көрүп биз дагы ушу көп нерселерди үйрөндүк да. Билимди ушул 10 жыл бою ушул жактан окудуңузбу? Мен билимди бу жерден 2 класска чейин бу жерден окудум. Анан кийин 2 класстан кийин Бишкекке кеткем. Ал кездерде Бишкектен спорт школ болуп, Крупускатында спорт школ. Ар бир 7 дубанды кыдырып, тренерлер келип, мугалимдер келип тандап кетишчи балдарды. Аны ушу биздин айылга да келип калып, аны ушул жерден мен ушу сыноодон өтүп, анан кийин кеткем да. Ушундан анан кийин барып спорт школдо окуп калдым. Гимнастика жагында. Бу жерден болсо эми Суусамырдын аба шарты өтө татаал. Суусамырга чыдаган киши чыдабаса, Суусамырга баары чыдабайт. Эми жайдын күнү мына ушундай керемет. Керемет болуп турбайбы? Бул жайдын күнү ушундай керемет. Мынакей быйыл өзгөчө. 2020 жыл мынакей көрүп атасыздар, жаанчыл болду, жапжашыл болуп.
Анан кийин бул убактарда күйүп да кетет чөптөрчү. Эми жан жабаса. А эми кышы өтө татаал. 45, 47, 50 чейин жетет сууктугу. Мына ушу биз турган жерде 1,5-2 метрге чейин кар турат. А бу жерден азыр могу басып жүрөбүз, эч ким ойлобойт да кар ушунча жаайт депчи. Бияка киши кире албай калат. Биздики октябрдын аягында жабабыз. Анан кийин бүттү. Консервация болот кышкыга. Болду бияка эч ким келбейт, басып да келе албайт. Анан кийин жан, кар, анан кийин айтып атпаймынбы, аба аябай татаал. Бу жерде эч ким калбайт. Мынакей тиякта дагы келип атышпайбы? Малчылар өздөрүнүн оокатын кылып, алардын баары кетишет. Эң эрте келгени биз, эң кеч кеткен бизбиз да. Анан кийин бияктын жанакы татаалдыгын биз ушу өзүбүздүн калыптанышка дагы ушундай татаал шартта чоңойдук да. Татаал шарттын суук болгондо ойлоп көр. Биз ал суугун деле карачу эмеспиз, анда биз ооруну деле билбеп туруп эчтеке. Оюндан деле чыйрактыкка бизди чыйрактыкка эме көндүрдү да. Анан эми айылда өскөндөн кийин айылдын балдарын баары чыйрак болот. Жалпысынан. Эмгекчил болот. Анткени бизди ата эне жумшайт. Жумушту кылабыз. Кылбасаң ата энеңе тил угасың. Ал деле өзүңдүн калыптанышыңа туура келет экен. Мына биз деле балдарды өстүрүп атпайлыбы? Эми шаардыкын балкону деп коюшат. Эми жумуш кылбасаң алар балкондо болуп калат да. А бизде болсо таң атпай туруп бар уйду кошуп кел дейт. Уйду айдап барасың. Бар уйдун сарайды тазала дейт. Барып сарай тазалайбыз. Сугар дейт, чөп сал дейт. А кыштын күнү ал азап да. Жанакы 45 градус суук болуп атса, эртемен чыгып көр. Чыккандан киргенге шашасың. Таң атча от жагышат. Сонда ансыз бу жерде газ деген жок. Электричество менен ал үйдү жылытпайсың. Таң аткыча от жакмай, таң атыш ата энелердин түйшүгүн көрдүк да. Анан апам багыш раматтылык пекарня иштегенде мен азыр эстесем бир 27-30 келин экен да чапчаш эле. Ал пекарняга барыш үчүн 1,5 километр жол бар болчу. Анан кийин аякка барганда түн ичинде барып, алар ачыткы кылышат да камырды, супара. Дежурить этип кылышат. Иштеген бир 3 ай иштечи. 4 ай кылды. Мен анан аны түн ичинде барганда келген бир чоң эме пекарный. Эл турган кезде нан бышып даяр. Уже даяр болуп калыш керек. Анан түнкү саат бир 3-4дө барып эме кылчы, супара кылып, жанакы камырды ачытчы. Анан жаңгыз баркандан коркот да багыш. Атам болсо жумушта, ал да өзүнүн жумушу менен. Анан мен эчтеп алчы. Жүр деп. Анан кийин барып мен караам болчумун да, жанындачы. Мен азыр эстейм да. Ал деле коркот да эми, жаш келин болсо. Анан барып апам менен ушул эмесине жардам берип, жасап атканын көрүп, ушу эсимде да, такай эле. Анан кийин кайта бүтүрүп койгон үйгө келип, үйдөн анан кийин турчубуз, ушундай оокат кылып, анан кайта кичине уктап алып, ушундай бир турмуш. Ошол кездегичи мындай каалайбызбы, каалабайбызбы, мисалы оор учурлар, анан сиздичи мындай чыйрак болуп, анан мындай өз кимдигиңди өзүң кез, жакшы билим ал, анан ошондо гана сенде жаркын келечек күтүп турат деген нерсеге мындай багыт берген экен да ата энеңиз. Өзгөчө ушул апам менен жанакы иштегени, атам болсо аябай ушунчалык ишкер болчу да. Ишке жалкоолук деген билчү эмес. Ушу мен элесим калды, ушу атамдын ушул колдорунун оорлугу, жана отун жарып, чөп чаап, анан мектептин иштерин кылып эле жүрүштү да. Анан кийин бизди окууга аябай тарбиялады. Ай балам, оку деп. Үйгө келгенде тапшырманы коюп коюп, баарыбызды отургузуп коюп окутат да, атам мугалим да. Анан апам болсо жумуш кылыш керек да. Андан кийин кээде минчи да. Өлүңдү көрөйүн десе, жанакы биздин төсөс бар эмеспи, ата энелердин. Чилистен болуп кетчи деп алып. Бас жумуш жаса. Анан атам ай окусун депчи. Анан ушундай күндөр болгондо, анан кийин эми эне деген багыш жумуш кылсын дейт, таза болсун дейт, тиягына эме жетишсин дейт да. Атам болсо мугалим болгондон ушул кой, ушу билим алсын балам,
ушу билим менен бир жакшы өздөрүнүн ийгилигин жетет деген ниет менен ушу жасаганда, анан кийин ушу биздин калыптанышыбызга, билимге умтулуубузга ушу үй бүлөдөн чоң таасир берилди. Анткени ушу мугалим үйүндө чоңоюп калып, атамдын кылган эмгектерин көрүп, анан биз да ушундай аракет кылган болуп калды. Кичинекенимде эс алуу борборун ачсам деген изги тилек эмнеден улам пайда болду? Же өзүңүздүн баягы кымызды жакшы көргөндүгүңүздөн уламбы? Ар бир убакытта өзүнүн убагы келип калат экен, сааты келип калат экен, ошо менен кетет экен да. Аны мен мындай деп айткым келет да. 2009-жылы мына өйдө жакта турбайбы, үч үй. Ушул үч үйдү апамды алып келгем да. Ата-энени баарыбыз жакшы көрөбүз да. Ата-эне дегенде эмне кыларыбызды билбейбиз. Кандай ушу кызмат кылып ата-энебизди ыраазы кылсак деген биздин ар бир ата-эне баланын тилеги да. Аны апамды алып келип, апам өзү биякта өскөн, ушунчалык суусамыр дегенде ак эткенде так этчи. Анан алып келип, бу жерден биз өзүбүзгө эле сүт ичели дегенбиз. Кымыз ичели, эс алалы, суусамырга деп көчүрүп келип берге тургузгам. Анан кийин ошол жерден отуруп эс алып отурганда, ар кандай келип калышат, кымызыңар бар, сүтүңөр бар, ичсек болобу депчи. Ушул убактарда сүт менен дарылануу аябай мындай сөздөн сөзгө алына баштаганда, эми биздики жердики кыргыз эли ушу сүт менен дарыланып, такай жаз убагында ден соолуктан оңоп жүрчү да. Анан мен ичимде деле ой бар болчу да, ушул биз тиги Бишкек жакта да Татырда өзүбүздүн бир кичинекей жерибиз бар болчу, ушул жактан ата-энебиз менен сүт иччүбүз жылыначы. Анан ат башыга барып ичип жүрдүк. Андан кийин ушул жерден келгенде, ушул жерден идея менен келди. Мен ушул кымыз менен дарылануу ушундай бир эме ачсамбы депчи, жай ачсамбы депчи. Анткени элдер келип атканда, эл келип аткандан кийин сурамжыл бар. Сурамжылды канааттандырыш керек. Спрос талап бар. Анан кийин ушул жерден идея келди. Ушул жер көрүнгөндө түптү сонун болупту эле. Анан кийин келип эле ушу Байназаров деген архитекторум бар болчу, акш каза болуп калды. Экөөсү отуруп чийдик. Ал чийип берди, мен айттым кандай кылыш керек, кантип эмеш керек деп. Анан ушундан эле ушул жер пайда болуп калды. Проекттерин кылдык, жерди документтештирип чыгарып баарынтен жасатып. Анан кийин биякка келип эле ушул 2011-жылы ачтым. Тынчтыкбек мырза, мына сиздин эң чоң багы корпорацияга кирген тармак Байтур резортко келдик бүгүн. Сиздин ушул басып өткөн өмүр жолуңузга, сиздин ишкерчилигиңизге карап көрсөк, ар тараптуу ишкерчилик кылат экенсиз да. Негизи ишкерчиликке болгон кадамыңыз кантип, эмнеден башталды эле? Союз тарайлекте перестройка деп коелу. Бул электе биз ал кезде ишкерчилик дегенди эч ким билчү эмес, ишкерчиликке жол да берилчү эмес да. Ал кезде биздики өзүнчө эле бир жабык болуп калган да мамлекет Союз убагында. Анан 90-жыл, 91-жылы перестройка болгондон кийин ишкерлик жалпы Союз убагында башталды. Ушул убакта ар бирибиз эле базар экономикасы болуп, анан кийин кандай кылыш керек, баягындай туруктуу иш жок. Профессорлор, докторлордун бүттөн баштап базарлап калбадыбы. Анан кийин биз деле эми өкмөт жумуштарында ар кайча жакта иштеп жүрүп, анан кийин кой деп эмеге кирдик да. Рынокко кирдик, базарга кирдик. Анан кийин алып сатмай, көп эле ушундан башталып калышты да. Турциядан алып келишет, Кытайдан алып келишет, ушинтип арзаныраак алып келип, анан кымбатыраак сатып, ортодон пайда көрүп, ушундай болуп башталган да бизденчи. Сиз да ошол жолду басып өттүңүз. Ошол жолдо биз деле баарыбыз басып өттүк да. Ушу дагы мен биринчилерден болуп билем. Ушундан Кытайдан күрүч ташып калдык да. Кадимки эле 25 килограмм күрүчтөр болчу. Алып келип, анан бу жерден сатып, ушул кездерде күрүчтөр дагы мындай жок болуп, эми жердиги тамак ашчагы кыйын болуп калып, бүт эле эме болуп калбады. Ушундан кийин өзүңдүн көз карашыңа карап ушундай бир иштерди баштадык да. Ушунда мен барганда Кытайдан көргөм, биздеги иштегендер менен Кытайда иштегендердинчи. Балдардын тим эле жумушту көргөндө чуркап иштеп, бир машинеге алып билет да.
10 тоннадай жүктөшөт экен. Ушуну бир 15-20 мүнөттө кылышат да. А биздики бияк келгенде 2-3 саат, 4 сааттар түшүшөт да. Ушундай ишкерлик менен баштаганбыз, ушундай. Байтур кантип жаралды ана? Байтурду жаралганы ушул убактарда бүттөн көп нерселер эме өкмөт тарабынан приватизация кете баштабадыбы. Чечим чыгып, анан ушунда ушул биз дагы бирден бир болуп, ушул физприбордагы мурда 4-чү баня деп койчу. Ушуну биз аукциондон алганбыз да, конкурска катышып. Ал муниципалдык болчу да учурунда. Андан кийин бир чоң кредит алганбыз. Анда Ориент деген банк бар болчу. Ушу бир чоң кредит алып, аябай кыйналдык да. Ал кезде кредиттин үлүшү аябай чоң болчу. Процент деген да. Андан кийин мага карабастан алганга туура келип, анан кийин өзүбүздүн дагы ар кандай садык иштерес менен аралашып жүрүп, ушундан да кутулуп, анан биягындагы алып кутулуп, анан иштете баштадык. Ушундай бир жол менен баштаганбыз. Байтур дегени биз аны алгандан кийин биз эми ачышыбыз керек да, ишкана. Ишкана ачканда эми ишканага ат коюлат. Ат койгондо ар ким ырымдап коет да. Ооба. Андан кийин биз дагы ушул Байтур деп, мен агам бар болчу, башка болуп калды. Биз ушул ырымдап бай болуп турсун деп, Байтур деп ат койганбыз да. Кандай атына жараса зат дейт, кандай койсоң ушундай жакшы кетет дегендей жакшы ниет менен, жакшы ырым менен койгонбуз. Анан Кудай буйруп, ушул мынакей 35 жыл болуп калды. 35 жыл болду. Ушундан бери үлгүлүктүү, жакшы иштеп келатат да. Мисалы, банкрот болгон же болбосо баарына кол шилтебей коюп, баары эле өзүм кесибим боюнча бир мамлекет жумушка орношуп эле тынч катымды кылайын деген сыяктуу учурларды башыңыздан өткөрдүңүзбү? Эми бул ишкерликте биринчиден адамдын өзүнүн жөндөмүндө болот экен. Баары ишкер боло бербейт. Бирөө билим тарабына кетет экен, бирөө болсо ушул өкмөт тарабына кетет экен. Бул бизнесте, ишкерлерде бул биздин өзүбүздүн бул ички сезим го дейм. Билгичтигибиз менен уштарап кетет экенбиз да. Мен ушундой ойлойм. Андан кийин ката кетпей койбойт. Ката кетирбей ар бир жумуштачы, отун чапсаң да отундун ар кандай шепкасы ыргыйт дегендейчи. Ушундай эле жумуштарды эле сөз жок ката болот. Чалынасың, бүдүрлөсүң да. Жана кичинекей бала жаңы төрөлгөндө баса баштаганда жыгылат го. Жыгылып кетет. Анан кийин башын уруп алат. Ал балага кийин карап туруп, кайта экинчи жолу ушу башын урбаганга аракет кылат да. Ок, тетияка барса баса урам деп, бияка барса жыгылам деп. Тиги ишкерликте деле ушундай. Биз дагы мынтип карап, анан мына кой тетигинде мен ушеден күйүп кеттим, аякты андай кылбайын, жок мен мындай кылайын деп, анан биз деле жана ушундан деле эме алабыз да, сабак алабыз да. Анан кийин ушу жана айткандай эле биринчиден ушу ички өзүңдүн билгичтигиң кетет да. Сезимталдыгың го дейм, ушу сезгичтигиң. Ушул жана биз эми орусча кыргызча аралашып сүйлөп калып көп нерселерди таппай да калып атпайлыбы? Андан кийин интуиция биздики күчтүүрөөк болот да. Биз билип турабыз да ошолчу. Сиз Кыргызстанда топ 30 деген эң бай ишкерлердин катарын толуктайсызбы? Эми мен антип айткандан алысмын. Аны эл айтыш керек да. Эл сынаш керек да. Кээде адамдар ишкерлерди жактырбаган дагы бир категория адамдар бар да, туурабы? Байып кеткенде эми иштеп атат. Эми сен карап көр. Эми биз айылды караганда илгери эми ал бул бизнес ишкерлик жок болчу. Ал кезде. Перестройкага чейин. Эртең менен таң атпай туруп, атасы, баласы, үй бүлөсү чогуу туруп иштеген кишилерди барсаң дарбазасынан баштап эле көр. Татынака таптаса, дарбаза салынган, малы семиз, малын баккан. Сонун турмушта жашаган. Ал эми жанына барып эле кара, бир эки көчөдөн кийинби үй турат, же дарбазасы жок, же кагылган решеткасы жок, эшигин астынан карасаң чөп өскөн, же мал кармасаң малы арык, же малы жок. Анан эртең менен турат дагы акырын саат 11-де турат, 10-да турат, көзүн ачып, анан кийин карап, анан көз артып, тигили кыйын экен, ана бул деп. Иште да. Ишкерлик деле ушундай.
Жанагы көз артпай байып кетти дебей, сен иштесең, иштейсиң, иштебесең анда кечирип кой. Ишкерликтердики ал күнү түн иштешет. Андан кийин жанакындай туура эмес мамиле кылган ал өзүнөн адамдынчы. Ал значит адамдын ички дүйнөсүндө да. Иште да. Сен бирөө кой деп атабы. Таң атпай тур. Жанакы орус айтат го, кто рано встаёт, тому Бог дает дегенде ушундай эле да. Рызкын чачат эртең менен. Мен билем, бизди кичинекейсинде деле апам. Тургула күн басып калмай болду. Рызкы кар качат депчи. Ушул жерден деле бизди ата эне тарбиялаган да. Жалкоо болсоң, сага толтур акча берип койсо деле сен аны жок кыласың. Эчтеке кылбайсың. А сен ушуну биринчиден үнөмдүү болуш керек. Колуңан келсе үнөмдүү болушуң керек. Сарамжалдуу деп коет кыргызда. Туура колдонушуң керек тыйынды. Туура салышың керек акчанды. Ушунда сен жетчесиң. Эмгек менен гана жетчесиң да. А эмгек жок, жетишпейсиң. Бизнестин көбүндө эмгектик менен жетиш керек да. Күнү түн уктабай. Сен бирдекени баштап уктабайсың, иштейсиң. Вот ушунда гана жетчесиң. Балдарга айттарым эле ушул. Эмгек менен. Конечно, билим керек биринчиден. Андан кийин билим болуп деле жалкоо болот. Ал отличник болуп жүрө берет. Ушул эле кызмат кылган бизнесменге иштеп берет. Ушул эле отличниктер. Туура. Анткени отличниктер эмне үчүн? Алар деген ушунчалык аябай мындай коркуч да. Коркмо жана эме да. Алар страховщиктер да. Алар отличник да. Бир нерсени санап отура беришет. Мен мындай кылсам, жок, бул акчам салсам астын мен күйүп кетишим мүмкүн. Анан тиягын сан, бияка эметсем, туятың бар. Айерден дагы анан акчам күйүп кетишим мүмкүн деп отуруп, ал рискке барбайт да. Анан кийин бизнес кылбайт. Жана бизнес кылам дегендер биз аябай тобокелчиликке барабыз да. Биз мындай жарымын эсептейбиз. Анан кийин болбой калды дегенде эң жаман күйүп кетем дегенде биз өзүбүздүн салган тыйныбызды суруп кетебиз деген расчет менен кылабыз да. Сизге ушул мындай баардык сыноолорду, кыйынчылыктарды жеңгенге өзүңүздүн ички мындай стержен деп коет эмеспи? Ички көрөнгөнүңүз жардам бердиби же сиздин айланаңызда командаңыз күчтүү болдубу? Биринчиден өзүмдүн ички дүйнөм. Мен өзүм мындай бирдекени ойлосом, аны аягына чыкмайынча өзүм жанымда тынбайт, уйкуда жок. Анан кийин жоопкерчилигим өтө жогору да. Бул эми көктүк деп коет. Менде ушул кыял бар. Ойлогон оюма жетмейинче күнү түн уктамай жок. Элге дагы тынччылык бербейм. Талап кое аласыз. Талапты кое алам, өзүм баш болуп, жада калса ушул канализацияга чейин баш отун салып кирип кетип, ушул тазалаган күндөргө чейин баргам да. Жетиш үчүн. Биз сразу эле көктөн келип түшүп калган жокпуз. Ушулардын баарын эметтик. Андан кийин жанымда жакшы иштеген команда болду. Алардын баары азыр да иштеп жүрүшөт. Алардын дагы ушу ишке болгон эмеси, берилгендиги, мындай тартипти жакшы сактагандагы тазалыгы менен ушундай деңгээлге биз жеттик деп ойлойм да. Сиз ушул Байтур деп аталган мончо тармагын ачкандан кийин эле Суусамырдагы кымыз борборун ачтыңыз окшойт да. Ал эми мына ушул биз бүгүн отурган Байтур резорт кандайча болуп жаралды? Биздики Суусамырда кийин ачылды. Биздики башталган 92-жылы баштаганбыз да. Андан 92-93 болуп калды түптөлүшү ишканабыздын. Андан кийин биз аерден да көптөгөн тармактарды ачканбыз. Мебель эмерек жасаган фабрика болчу. Ушул Турциядан алып келип биз жакшы мебелдер чыгардык. Биринчилерден болуп алып келдик бизчи. Ушунда алып келгенде Кастамоно Интегра деген бар. Ушулардын эмелерин алып келдик. Бул жактан курачусуздар, Бияка алып келип курчубуз да. Ушул эле эгердикин алып келдик. Анан кийин ушул жерден биз көп фирмалар менен, анан кийин бирден бир ушул жанакы
үйдөгү эмеректер жасаган кухняга. Ушунун жасачубыз да көбүнчө. Ушунун эмесин дагы оборудованиясын биз Австриядан алып келдик да. Холзер деген. Биринчиден болуп келгенбиз. Аябай жакшы оборудование. Ушу менен дагы эле болсо азыркы мезгилде дагы бирөөлөр көргөнбүз. Кыргызстанда азыркы иштеп жаткан ишкерлердин көбү ушул Байттур мебелден көбү чыккан балдарда. Үйрөнүп чыгышкан, тажрыйба топтоп, кийин өздөрү ачып, анан аябай чоң ийгиликке жетишти. Аны көбү билет, ушу иштеп жүрүшөт. Анан кийинчерээк ал ушу Байттур мебелди кичине мындай кыскартып койгонбуз, анткени башка тармактарга дагы кетипчи. Ушул андан башка Блюм деген биз Австриянын бир чоң фурниталары боюнча дүнөзүнчө биринчи орунда турган эмеректин эмелери да, жабдууларын берет. Ушуну менен биз 15 жылдан бери бияка франшизаны алганбыз. Ушу биз атабыз да Блюм деген. Ал иштеп атат азыр. Абдан жакшы иштейт. Ушундай андан тышкары биздики дагы терезе, айнек, алюминден, пластиктен, Байттур пласт деп аны да чыкканбыз. Аныбыз дагы абдан жакшы иштеген. Дагы эле болсо ушундай иштеп жүрөт да. Ушундай көп тармактарды ачтык. Анан кийин барып биздики курулуш тармагына кирдик. Курулуш тармагынан дагы биздики Байттур курулуш деген өзүбүздүн дагы бир ишканабыз бар. Аны менен аяктан да иштеп, жакшы деңгээлдерге жетип, ушул биринчи деңгээлдеги лицензиясын алып, өзүбүздүн жанакы архитектура жагындагы өзүбүздүн балдар иштеп, мындай жакшы команда менен иштеп жүрүштү. Ушундай бетонный заводдор болчу, бетон да чыгарчыбыз. Жанакы полистирол пенобетон деп коет, анысын дагы өзүбүздүн мына улар тургузган өзүбүздүн жанакы полистирол пенобетондон тургузганбыз да. Ушундай нерселерди, брусчаткаларын тегип түзүлүп турган бүттөн өзүбүз чыгарганбыз. Сабак эмесин алып келип, өзүңөрдөн эле сырьё менен курган экенсиз. Ушундайларды. Бул көп тармактуу болуп кеткен ушул. Бул жер ушул Байттур резортту жаратуу идеясы эмнеден улам пайда болду? Бул сиздин багы ишкерчилик тажрыйбаңыздагы эң чоң менче бийиктиги ушул болду болуш керек, убакытты да, нервти дагы көбүрөөк коромжу кылган. Мунун эмеси дагы бир жакшылар тажымакалы. Бул жерде илгери Жемчужина деген пансионат болчу. Биз спорт школдо окуп жүргөндө жайкы каникулда бизди бир айга алып келип ушул жерден бир 10 күн 20 күндөй ушул жерден келип эс алып даярданып кетчүбүз да. Кичинекей эле бир жыгаштан үйлөр болчу да, тиякта бирөө бар, бирөөнүн атайын сактап калтырып койдум да. Эстелик. Андан кийин биз келип жүрчүбүз. Бу жерде бул ушу андан кийин кереметтеп которулуптур. Ал деле ушундай мындай жепирейгенде жөнөкөй эле кичинекей бир 3 кишилик, 4 кишилик эмелер болчу. Анан бул аукционго коюлуп калды. 96-жылы го дейм. Анан аукционго катышып биз анан аукциондон утуп алганбыз да, анан кийин кредит алып, баягы акчасын төлөп, анан кийин иштетип жүрдүк. Эми биз анда иштеткенде ал ушул болгон деңгээли менен иштеп тур деп өзүн өзү карап тургандан эле ыраазы болчубуз да. Анткени ал кезде биз дагы башка багыттар менен иштеп, каражат жагынан кыйналып, анан кийин мен бирок жердиги берги бир жакшы бир комплекс салам деген ой менен жүрчүмүн да, пландап. Пландар ушу мурда эле түзүлгөн. Анан кийин сааты келет экен да ар бир нерсе. Анан сааты келип ушул 2016-жылы, 17-жылдар башталып калды, 16-жылдары. Ушул жерден түптө 16-жылдар баштадык. 5 жыл курдук да. Биз ушул убакта эмеге туш келип калдык, пандемияга, ковидке. Ковидте да биз өз араң дегенде чыктык, өзүбүз дагы катуу оорудук аябай. Эми ал деген бүт дүйнө жүзүндө болду, өзүңөр билесиз жакшы. Анан ушул убакта биздики каражат жагы дагы аябай кыйналып, алган кредитибизди реструктуризация кылбай токтоп, биз аябай кыйналдык да. Болгон нерселерибизди шаардан саттык, андан башка дагы бир кредиттерди алдык. Ушинтип отуруп, анан кийин пандемия бүткөндө анан кайта жагылат, анан кайта баштап кыйналсак дагы чыгылып аягына чыгып, мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, ушул деңгээлге жеткиздирип, мына 3-жыл болот, быйыл 4-жыл кирет да.
бул жерде иштеп атат. Биз бул жерге келгенде баягы чет өлкөдөгү бир эс алуу борборуна келгендей эле таасир калтырды да. Аурасы, жасалгаланышы, мындай стиль барычы. Анан ушундай ири долбоорлорду ишке ашырууда сиз көбүрөөк киреше табуу биринчи максатыңызбы же аркаңызга мындай из калтырууга көбүрөөк маани бересизби? Эми бул суроо өтө кызык суроо да. Ар бир ишкер бирдекен жасаганда андан киреше табуу деп чечет да, биринчи орун коет да. Анан кирешени тапканда дагы таза киреше тапсам деген бул эң нахчы нерсе да. Адал киреше. Адал киреше болсо, анда бул андай аябай жакшы да. Ошо жанакы меники ушу баня менен иштеп жүрүп, ошол жерден тазалыгын тапканды мен ойлойм. Ушу таза адал киреше депчи. Анан ушу биздин мамлекетте дагы, бизде да ушундай бир жакшы башка жактан көрүп жүргөн ушундай ишка гостиница мейманканалар болсун деген ниетим болчу. Көп жерге эми баарыбыз эле азыр кийин кыдырып жүрбөйлү. Кыдырып жүргөндө мен кызыгып карап койчумун, айтчумун, деп анан ар бирин өзүңө оюң ала бересиң да. Мен бул жагын кылышым керек экен, буягын кылышым керек деп. Бул көп жылдан бери улам чогулуп келе берди деп пландалчы. Анан ар бирин алып отуруп, ушулардан кошуп келип туруп, анан кийин архитекторлорго айтасың, дизайнерлерге айтасың, анан алар менен чогуу эметип өзүңдүн ой пикириңди айтасың. Ушунун негизинде анан алар жасап, анан ушул деңгээлге чыгарышты да. Анан тет үстүндө панорамный саунабыз бар да. Эки жагында турбайбы? Айнек менен ал ичинен бияк бүт көрүнүп турат. Сыртынан көрүнбөйт, ичинен бүт көрүнөт да. Сырт жакты карасаң, ушул жерде мен муну Испаниядан, Барселонадан бир чоң гостиницага жаткам, 44-чү этажында Илис деген гостиница. Ушу үстүндө ушундай саунасы бар болчу да. Анан мен үстүндө эметип, анан карап туруп, ушундай панорамный кылыш керек экен деген ой кеткен. Анан ушуну ушундай кылып кылдым да, эки жагыначы. Аябай жакшы жасалган, панорамный болуп, мен өзүмдүн ички дүйнөмө жагат да. Таза ичинде лаунж зонасы менен, анан ушул комплекстүү бассейн менен, конференц зал менен, өздөрүнчө дагы мынакей танкабыздар бар. Андан чыкар терде VIP коттедждер бар. Анан тетилерди биз чыгач коттедждерди кабана деп коебуз. Ушуларды дагы эми бул гемпланга чийилип, элдердин ушу эс алгандарына ылайыктап жасалды да. Эгер сыр болбосо, бул комплексти сиз ишке ашыруу үчүн канча каражат инвестиция салдыңыз? Эми абдан көп кетти да. Көп кетти. Көп кетти. Бу жерден анткени мен 2-3 жолу кредит алдым. Бир жолу 5 миллион алдым. Ал андан кийин дагы алдым. Шаардан да көп нерселерди саттык. Өзүбүздүн. Ошентип отуруп, анан кийин бирөөдөн карыз да алабыз. Ушинтип эптеп, кыйналып отуруп, чыгып, аягына мына деп атып чыктык да. Аябай кыйналып. Бул менче жылдын баардык сезонунда иштейт болуш керек, эс алуучуларды кабыл алат. Анан биз келгенде көрдүк да, мындай чет өлкөлүк жарандар аябай кандай көбүрөөк басымдуулук кылат экен. Кыргызстандыктарга дагы алардын чөнтөгүнө мындай чак келеби чамасына? Чөнтөктөрүнө чак келет. Эми салыштырмалуу биз башка мамлекеттер менен деле карап анализдеп чыкканбыз. Бу жерден кээ бир жеринен биздики аяктан арзан. Бишкекте мейманканалар ушул эле Шератон, Новотель, Жанат, ушул деңгээлдерде Шератондор жүрүп атпайбы? Эми аерде биздикинен 2 эсе кымбат. Шератон 400, 500, 600 доллар. А биздики 150ден 190 ушунун тегереги. Эми люксовый бир 200, 220. Биздики 2 эсе арзан болуп. Эми бияктыкы кичине аяк эме борбор болуп туруп, кичине кымбатыраак болот, элдер көрүп келет да. А бирок бияка деле азыр келе башташты, анткени ушул биздин жарандарга деле ылайыктуу болуп атат. Анан биз жана барып жүргөндө эле ушул акчанын ичинде кээде акция кылышат, баары кирет да. 10 инклюзив кылып бүт киришет да. Эртең менен түштө кечки тамактары, шведский стол бар экен. Даже келип бу жерден айтат, биздики бу жерде
тамак ашыңар тияктан да жакшы экен, аябай изобилие коесуңар деп ыраазы болуп жүрүшөт да. Биздин белгилүү инсандар да бул танхаус деп коебуз. Анан буларды курганда ушул беттери мындай ачык болуп калды да. Анан кийин Асейин Жумабеков деген бир чоң художник бар, белгилүү. Франциядан чоң бир эмелерди алган да, премияларды. Анан көп жылдан бери ушулар менен мен дагы мындай тыгыз катнаштамын да. Ушу художниктер менен, архитекторлор менен, ушул эми бул ишкерликтин негизинде ушулар менен көп таанышып калдым да. Анан кийин бир идеяга ушу биздин жакшы инсандарды ушул жака чүрсөк дедим да. Анан жөнүндө тартып койгондо эми болбойт го деп анан кийин ушул Асейинди сурадым. Өзүң келип бир карап берчи. Анан ушундай бир инсандар бир идея келип атат. Анан өзүң бир ушу чыгармачылыгыңды жасып ушул жакты түзүп бербейсиң десем, анан кийин мен анда муну жазышым керек экен деди. Художниктер. Алар жөн эле тарта койбойт да. Анан кийин жазганда бул өзүнчө тематика болуп калат да. Ушул мынакей бүркүтчү, бул жана Карашка окуясы, ушулар демек анан бул ушуларды тартып жазып келди. Анан аябай жактырдым да, айттым, жакшы болуптур. Эми ушуларды түшүрүп бер деп, анан кийин ушул жерге тарткан да. Бул мен ойлоп атам да, тиги бул жака чет өлкөлүк канча мейман келет, анан бул ким деп сурайт да, анан сураганда канча биз өзүбүздүн залкарларыбызды тааныштырабыз. Болчу сиздин бир чети мындай ошондой социалдык бир сонун жоопкерчилигиңиз, вазипаңыз болуп атат да. Сону ушундай болуп калды да, мынакей биздин Таттыбек Турсунбаева, бул деген эми биздин кыргыздын сулуулуктун символу да. туура. Сүймөн Чокморов, кыргыз жигиттеринин символикасы. Аябай сулуу койуп сону тартып. Булардын бүттөн Кызыл Алма, Алыкул Осмонов, кыргыздын Пушкини да. Булардын бардыгын дагы мындай өзгөчө кылып жасаптырсыз. Бул эми ортосун атайын ушуларды Композиция болуп, булар дагы биз башында ландшафтный дизайн кылып чийдиргенбиз. Атайын бир фирмагачы. Анан ушунун негизинде кээ бирөөнү биз өзгөрттүк, өзүбүзгө ылайыктап, өзүбүз дагы мындай көрсөтүп, анан ушундай бир эмеге келип калды да, деңгээлгечи. Жакшы мындай. Анан мыналар бүттөн парковый гүл деп коебуз, кызыл. Булар эми чыкканда укмуш чыгат да, чыга баштаган турбайбы? Өзүнчө мындай бөлүнүп чыгат. Аябай чоң болуп, аябай өсөт да. Бул өзү жердеги көлдүн эмеси, климат аябай мындай ылайыктуу экен да ушуларгачы. Карабайсызбы, бул жерде эме Алыкул Осмонов. Алыкул Осмонов. Сону. Тиерде эми биздин бул Чыңгыз Айтматов. Ой, бул Чыңгыз Айтматов. Аябай чын эле сонун тартыптыр. Тартылган аябай жакшы. Сону. Көлдөн келатканда ушу биринчи жолу бирде турат. Абдан сону тарттыр. Кут келди. Кеме, белый пароход. Кемеде белый пароход. Сүрөт аябай жакшы экен ушу. Аябай жакшы дагы тартыптыр, сүрөтчүлөр. Жакшы ишке ашырыптыр. Бунун тартылганына 6 жыл болду. 6 жыл, 7 жыл. Боёгунда эле жогот эле экен да. Муну аябай жасап, бүттөн краскасын да жакшы алып берилген экен. Анан тетиерде биздин бу жерде ушул аянтча футбол ойногон. Большой теннис партиягында. Могул жер экен, аянтчаңыздар. Бул футбол ойногон аянтча. Бул жак атайын жасалганбы? Бул атайын жыгачтан. Ушул берге келип ушу эс алган. Таза экологиялык жактан эс алынган. Ушу жакачы жайдын күнү эле. Булар ушул эмелердин баары өзүнчө да бөлүнүп отургандарына, эс алгандарына аябай жакшы да. Жыт укшумдук. Мына парковый розалар. Сон болду, бажайып чыга баштады. Булар бир 15-20 күндөн күндүн бети ачылбай атпайбы? Жан жап. Булар кичине эмес эле кетет. Баардыктан.
Буларды өзүңүз мындай глицина сонун. бат келип, карап, мындай көзөмөлдөп турасызбы? Бияка келбесе болбойт, карап туруш керек да. Карап турасыз, өзүңүз дагы. Карабасак бүттү да. Карабаса. Өзүңүз эс алып кетесизби келгенде? Же ошол карап Чын айтсам. эс алуу жок. Жакшы эле келип эс алайын десем, бирге эс албайсың да. Андан көрө мен башка жакка барып эс алып келген мага жакшыраак болот да. Булар дагы башкача архитектуралык өзгөчөлүк менен курулуптур, Муну дагы ушул биз атайын эмеден башка жактан көргөнбүз, анан ушундай технология берилип, архитекторлорго чан ушулар чийген, ушундан кийин койдук. Сонун. Бул жак атайын боз үй стилинде да. Бул жерде эле жатаканаларбы? Кыргыздын эмесин көрсөтөлү дедик да. Колоритинчи. Сонун. Келген иностранцтар булардын баары көрүп жүрүшөт. Ооба. Кыргыздын өзүбүздүн боз үйдү булардын баарын көрсөтпөсөк, анда биз болбой калат да. Ошон үчүн атайын ушу кыргыз айыл деп бу жерде койгонбуз да. Ичине кирип көрсөк болобу? Болот. Кыргыз айыл деп атайын жасап. Аябай сонун жасалыптыр бул жак. Чет өлкөлүктөр менимче ушул жака көрүп жатканга карашат болуш керек. Конференция өтөт. Чоң боз үйүндө кичинекей конференциялар өтөт, атайын жасалган кылган. Сонун экен. Анан кийин бул бак сактары аябай жакшы да. Бул конференция өтө турган жер. Кичинекей конференциялар деле өтөт, булардан делечи. Чоңдору бу жерден бир 100 кишиге чейин болот да. 100-120 кишиге чейин. Анан банкетный где-то айда да бир 80-90 кишилик болот да. Да Винчи деген ресторан. Кириңиз өзүңүз баштаңыз. Бу жерде ушу көп өтөт, ушул конференция, анан аркында столдорун айткандарына карата жасап беришет. Аябай сонун. Тамак ашын конференциялар бу жерден кофе брейктерди кылышат. Бу жеринде турушат. Берген жери. Сонун экен. Бул жак жатаканалар. Жок, алар бир ушу кичинекей конференциялар болот. Айылдерлерде. Азыр бияка эми мындай кыргызстандыктар көбүрөөк келеби же чет өлкөлүк мындай туристтер көбүрөөк? Чет өлкөлүктөн көп келе баштады. Башында кыргызстандыктар келчи, азыр болсо чет өлкөдөн Казакстандан көп келет. Өзбекстандан көп келет, Архангельскиден келет, Ленинградтан көп келип жүрөт, Москвадан келип жүрүшөт. Өздөрүнүн бул жана оорларына карата келип жүрүшөт да. Анан кийин бул эми бээнин сүтү миңдин бир дегендей ашказан, боор, ишеги баарын тазалайт да. Аябай жакшы, эми аны бул өзүнчө эле чоң эмеден медицинадан анын үстүнө бул жерде кымыз менен дарылоо деп ар кайсы жерде чүй боорунда көп эле ачып атышпайбы? Бирок могу жерде баягы мындай карасаңыз азыр баягы чөптүн мындай быйыл дагы аябай сонун болуптур. Ага дагы тоютуна дагы көп нерсе көз каранды болот болуш керек. Эң негизгиси бул чөптөн, суудан. Бул жактыкы өзгөчө. Бетеге бизде укмуш. Бетегеден жеген мал ушундан сүт чыгып, ушунун касиети ушундай өтөт да. Анан бу жерде бир 30-40 чөптүн түрү бар. Ушундай бир касиети бар. Анан ушул жерден ушу дарыланып жүрүшөт элдер келип. Жылыга канча келет же айына канча турист кабыл аласыздар? Бу жерде биздики быйыл майда эрте башталды. Анткени ушу 1-ден 10-на чейин бизде эс алуу болбоду, каникул болуп, ушунда келишти. Жакшы эле келишти ушундачы. Анан кийин 1-июндан баштап балдар каникулга тараганда анан кийин бир 100% толот да. Анан кийин июнь, июлдун орто чейин августка чейин болот. Анан көбүнчө анан туристтер келе баштайт. Иностранцтар. Алар такай эле келет. Өзгөчө кийинчерээк арабтар көп келди. Азыр кичине арабтардыкта жанагы эми кичине жол жагы кыйыныраак болуп калып, токтоп калып атышат окшойт. Мындай аябай көп келишчи да. Эти ягына көпүрө менен эле.
Негизичи мына азыр мен байкап атам, могул жакта дагы мындай сабаны ыштап аткан экенсиздер, Анан негизи бул дагы ошо келген ар бир чет өлкөлүктү айтпай эле коеюн, кыргызстандык жаран үчүн деле аябай кызыктуу болот болуш керек ошолорду көргөнчү. Анткени мисалы биз бала кезибизде көрдүк, бирок азыр кымызды деле сабага ачытпай эле челектерге ачытып калбадыбы? Сиз дагы буга аябай мындай маани берет окшойсуз, Бул эми саба өзгөчө жылкынын сабосу терисинен жасалган. Андан кийин жанакы ышталгандан кийин бул өзүнчө ден соолукка дагы абдан пайда да. Ышы менен булардык өзүнчө бир микро эме өтөт экен да. Биология болуп, андан кийин мунун даарычылыгы болот да, бул даарычылыгы да бар да, ошончу муну уже өздөрү научно тактап чыгышканда, андан кийин биз ушуну сактап калдык да. Ушул атайын ыштатып, анан ушуга кымыз жасатып, анан кийин көп нерсени биз автоматташтырып койгонбуз да. Антпесе эми бул бээн сүтүн эбеткенден кийин биз алып туруп моундай бачокторубуз бар, тиедечи, анан насостор бар. Мурда болсо кол менен бышыш эмес беле. Анан кийин биздики насос менен анан кийин аябай урулат да. Жакшы эле болот бекен. Укмуш болот экен. Ушун үчүн азыр кымыздын даамын көрөсүңөр го. Мурда такыр башкача. Санап ичүүбүз да. Ой, ушу эси ойт. Андан кийин мунча эмени күндө эметиште эле кыйналып калат дегичи. Биз автоматташтырып койдук. Биздики тиги кол менен ургандан 5 эсе жеңил дагы, 10 эсе. Анан кийин сапаты дагы аябай жакшы да. Анан кийин аны алып келип туруп анан кийин буга салышат, куйушат. Куйгандан түнү бою анан бул ушул жерден анан кийин ачыйт. Канча сабаңыз бар? Жылыңызды айтыңызчы. Сабодон 2-3 бар болчу. Анан кийин азыр былтыркы саболор жакшы болбой калып, муну жаңы алып келишти азыр. Жаңы алып келип, ошо ат баштан атайын заказ беришип тиктирип алып келишти. Анан эми азыр ышталган, бүттөн эми азыр дагы ыштап атышат. Муну бир 2-3 күн ыштайт болуш керек. Бир күн кечке ыштайт. Анан кийин суу куюшу бүт, майдап сайдап, анан кийин кымызын куюшат да. Тазалап. Жок, бул жылкыныкы. Жылкыныкы. Мына кара. Кандай керемет, ушуну азыр билбей калды да. Мунун даже жана эме жылкынын жалы менен куйругу менен тигилген. Турбайбы? Обычно башкача тигип жүрүшөт, ал ушундай тигилиптир да. Кичирээк саба экен. Ушу кичирээк экен да. 110 литрде өтөт го. Андан кийин жана биздик арчадан да челек жасалган. Аны да ыштап туруп, анан ага да куюп, анан эки жакка биздики эметишет да. Анан сиз туризмдин багытына көбүрөөк иштеп аткандайсыз да, мисалы бул Суусамыр, анан Ысык көл, көлдөгү Байтур резортду айтсак болот. Анан сиз деле бул жаатта өзүңүздүн бир мындай жасаган анализиңиз, иликтөөңүз бар чыгар да. Канткенде биз Кыргызстанда туризмди өнүктүрсөк болот. Кандай эксперттик бир оюңуз бар да, мындай рецепт барбы бүгүн? Эң негизгиси адамга адам келет да. Мамилеге. Мамиле болмоюнча адам бир келип көргөндөн кийин экинчи жолу кайтып келбейт. Адамды кайта тартыш үчүн сен аларга өзүңдүн кызматыңды чоң деңгээлде көрсөтүшүң керек. Биз айтып коебуз го, үйгө куда тоскондо үйдүн баарын тазалап, жаңыртып, кийимиңди жаңыртып, анан кийин кудага тим эле кулдугум бар деп пулдугуңду туруп турган тососуң го. Ички дүнүң баарын, жак сапатың баарын көрсөтүп, узатып атканда дагы аттан аяк, иттен чыгарма кылып туруп. Ушундай мамиле кылсаң, ар бир келген туристке, анда ушул жерден эң чоң деңгээлге жеткизесиң да. Мен такай ушул өзүмдө иштегендерге айтам да, куда тоскондой ар бирине мамиле кылгыла. Мындан өткөн эме кызмат көрсөтүүнүн бийиктиги жок. Эң чокусу болот да. Сервис. Орусча айтып коебуз го, услуга. Меники бизнесим бүт эле ушул эмеде да, багытта жүрөт. Жанагы банный комплекс алсам деле, спа комплекс, Афродита, Аполлон бар эле. А жерде деле кызмат көрсөтөбүз биз. Массажын, келгендердин туура мамиле кылып, кайта кетип атканда туура узатсаң, сага күндө келет.
иностранецтер деле ушул. Ушун үчүн мына бияк келгенде мен буларга айттым, биринчиден тазалыгыңарды кармагыла. Эң биринчи. Тамак ашыңар таза болуш керек, даамдуу болуш керек. Анан кийин ар кимге өзүңөр таза жүрүп туруп, анан таза мамиле кылып туруп, Куда тоскундан мамиле кылсаңар мындан өткөн жок. Биздин келечек туризм туура. Биздин ар бир коктуга Кыргызстандагы кооздугу бар. Ар бир коктуга биз өзүнчө бир ушундай шарттагы жакшы туризм тармагында нерселерди жасасак, анда ар бир нерседе ушул жанакы өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен баардыгын жакшылап тозуп алсак, анда бизге туризмге кылган чоң бир саңыбыз да болот да, андан кийин аябы көп келет да. Эң негизгisi ушул. Мына Турцияда кандай? Алардан өткөн сервис жок эч жерде. Алардын кызмат көрсөтүшү тим эле артыңан чуркап, анан биз могу өзбектерден да көп нерсени үйрөнсөк болот. Мен так айтам да, аларда аябай ушуга билбейм, ушул элибиз ушундайбы, жанакы пулуң болсо кулуңмун дегенде эме кылышат да. Алар келип мамиле кылышат да. Бул өтө жогору нерсе да. Эми ал келип тыйын төлөп берип аткандан кийин сен туура кызматын көрсөтүшүң керек да. Туура? Ушундай да. Мисалычы, сизге бир ошо туризмди өнүктүр деп бир мамлекеттик кызматты, чечим кабыл ала турган кызматты сунуш кылса, сиз кайсы багытты же болбосо кайсы жолду ушуну менен кетем деп аныктар элеңиз? Эми биздики тоолуу мамлекет болгондон кийин ушул тоо туризмине көп багыт берсе болот да. Анткени биздики жанакы көп ачылбаган чоң жерлерибиз бар да. Ушул багытта алса, анан кийин ушул жака кичинекей да болсо жакшы кичинекей кемпингтерди, мейманканаларды салып, анан кийин биздин ушул мейманканаларды көбөйтүшүбүз керек, чоң брендтерди алып келиш керек да, дүйнө жүзүндөгү. Ушу Marriott алып келиш керек, ушул Radisson алып келиш керек, ушундай. Анан кийин жана Riksa сыяктуу, Riksa'дыкы эми бул дүйнөдө аябай чоң. Өзгөчө бул жанакы түрк мамлекетиники бренд болуп жүрөт. Ушуларды Ысык көлгө, ушу Ысык көлдүн жээгине курсак, ушул деңгээлге жеткизип, анда биздики бир чоң бир салым болот эле да. Бул аябай эле жакшы багыт да. Эми аны биз туура алып кетишибиз керек да, ушул сервисин. Анан биздики ушу балдарды, училищаларды окутуш керек, өзүбүздө тарбиялаш керек, үйрөтүш керек болуп атат. Ушул жагынан, адис жагынан кыйналып атабыз да. Бүгүнкү күндө мына ишкер катары баягы баардыгын азыр кыргыз экономикасынын абалын, өнүгүшүн, кечээкисин анан бүгүнкүсүн дайыма талдап анализ жасап турасыз да. Бүгүн бизде кайсындай реформа керек бүгүн? Ишкерлер үчүн эмне керек? Биздеги мыйзамдар канчалык деңгээлде либералдуу, ишкерлерге жеңил деп ойлойсуз? Же ишкерлер үчүн тоскоолдуктар барбы? Ишкерликтерге эң биринчи коопсуздук керек. Мамлекеттин жардамы керек, туура мыйзамдар чыгыш керек, туура налогдор төлөшүбүз керек баарыбыздан, налогдон качпашыбыз керек. Бирок азыр налогдор деле мындай един налог болуп, упрощенный налогдор болуп, мындай жөнөкөйлөткөн налогдор болуп, жакшы бир налогдор чыгып атат да, мыйзамдар. Алар туура да. Анан кийин анын дагы кээ бир жерлеринен дагы айтылган ишкерлердин сөзүн угуп койгон жакшы болот да. Анткени ишкерлер деле мындай жакшы деңгээлге чыккан алар эч качан катып, анан кийин жашырайын дебейт. Ал бизге болбойт. Биз ачыкка чыкканбыз баарынтен. Ачык жасайбыз. Кеткен жакшы. Мага кереги эмне? Мен бир жерден катып сытып анан эртең келип калып налоги менен анан тынчукташ керек дегенде. Тынчукташ керек да. Ошол анан кийин эми анализде отурсак, жанакы биздин мамлекет азыр ар бир мамлекеттин экономикасын алардын курулуш тармагына карап, алардын өнүгүүсүн билесиң да, экономиканы. Мына бизде экономиканын деңгээлинин азыр бийик болуп турганы
каяка барба, ар бир жерде кран турат. Бул бүткөн мамлекет бар, биз карайбыз да, крандар биякта стройка өтүрүп атса, жакшы экен, бияктан экономикасы. Бизде да ушундай болуп атат азыркы мезгилде. Анан эми ишкерлерге көп жардам бериш керек да, мамлекет жардам берген эми бул коопсуздугун. Анан кийин булар ушу көзөмөлдүп, анан ушу жанакы ар кайсы эмелер жанакы кызмат эми мамлекеттеги полиция, текшерүү органдары ошолар эми жөнүнө бара бериш керек да. Бизде бара беришет да. Келе беришет. Ал кыйынчылыкты сиз сезгениңиз жокпу? Кандай кыйынчылык сезбейсиң? Аны ишкерлердин баары сезгенбиз. Анын баарын өтүп жүрөбүз. Азыр өтүп жүрөбүз. Така өтөбүз да, мындайчы. Ийгиликтүү гана ишкер болбостон саясатка дагы баш баккандай болдуңуз. 5-6 жыл парламентте эл өкүлү болуп депутат катары отурдуңуз да. Сиздин жүрөгүңүзгө парламенттеги депутат катары иштөө жакын бекен же ишкерчиликпи? Сиз кайсынысында мындай өзүңүздү эркин баягы суудагы балыктай сезесизби? Ишкерликте. Мен ишкерликте өзүмдү суудагы балыктай сезем. Ишке ашыра алам. Ушуну көзүм жетет. Анткени мен тартипке аябай катуумун өзүм. Бирөөнү тартипке чакырган катуумун. Анан кийин эмгекчимин. Мен эмгектен качпайм да. Жалкоолук деген жок. Ушун үчүн жетип атам. А парламентте көрдүм мен, парламент бул өзүнчө бир чоң академия. Туура түшүнгөндөргө. Биз 6 жыл отурдук. Кандай академиядан өттүңүз сиз? Айерден эмнени үйрөндүңүз? Саясатты ушул жерден көрөсүң да, интриганын баарын ушул жерден көрөсүң, эки жүздүүлүктү ушул жерден көрөсүң, сатып кеткен ушул жерден көрөсүң. Ошо да айерде бар. Аны ачык айтып коюш керек, аны баары билет да. Кошомачылыктарды ушул жерден көрөсүң. 5 мүнөттө карап туруп сен бет маңдайдан аякта ушундай бар, аны жашырбай ачык айтыш керек. Активдүү депутаттардын катарын толуктай алдыңызбы? Мен аны өзүмө баа берип айта албайм, аны эл баа берсин да. Бирок мен тазалык менен жүрдүм, таза депутат болдум деп өзүм билем. Кийин деле сиздин парламентке келүү мүмкүнчүлүгүңүз, шансыңыз бар эле дегеним, ишкерлердин дээрлик көпчүлүгү эле парламентке барып жүрүшпөйбү да. Анан бирок кийинки жылдары сиз аракет кылган жок окшойсуз, эгер мен жаңылбасам. Эмне үчүн көңүлүңүз калдыбы? Жок, эми анда деле эмес. Мен бул ишкерликти туура көрдүм дагы. Ушул ишкерлик менин өзүмдүн ички дүйнөмө жакын. Ушун үчүн мен ушул ишкерлик менен алектенейин деп чечтим да. Ишкерлик менен. Анткени мен ушул жерден өзүм дагы ыраазычылык алам. Ишкерликтен жыйынтыктарын көрөм кылган эмгектин. Анан өзүм дагы ушул баягы сиз менен маегибизде да айткам. Мен андан тышкары дагы өзүм ушул өзүмдүн кичүү мекеним Суусамыр өрөөнүндө 5 мектепте. Ушул 25 жылдан бери ушул жака көмөктөшүп жүрөм. Өзүбүздүн жакшы окуган балдарды, отличниктерге көмөк берем, стипендия берем. Андан тышкары Акылоодо долбоорун өткөзүп жүрөм, парламент сүзүү долбоорун өткөзүп жүрөм. Сармендиде быйыл өткөзүп бердим. Жаңы жылдык билектерди беребиз ушул да. Бул мага аябай жакшы да, коомдук иштер. Мен ушундан ыраазычылык алам. Ушунчалык мындай ички дүйнөм байып келет да. Барганда ушунча мен бала бакырам, бүт эчтеп алып барам. Алардын баары көрүп, мен аларга үлгү катары көргүсүм келет да, көрсүн. Ушу туура жол менен жүрүшсүн, таза болушун деген ниет да. Негизи ишкерлердинчи түздөн түз парламентке барышына өзүңүз кандай карайсыз? Ишкерлерден дагы барыш керек да. Барыш керек, Анткени ишкерлердин барыш керек дегеним мыйзамдарды туура чыкканына ишкерлер дагы көмөктөшүш керек. Ушул ишкерлик жакка туура мыйзамдар чыгарганга, ушул налоговый жагынан, ушул эле коопсуздук маселеси жагынан текшерүүчү ушул көп эмелерден ушул туура мыйзамдар чыгарып, ушул ишкерлерге жакшы мыйзамдар чыгарып бериш керек. Сөз жок барыш керек аяка.
Сиз бүгүн мисалы сырттан карап турган жаран катарычы өлкөнүн мисалы кайсы жагына көбүрөөк өкүнөсүз, аттиң депчи, кайсы жагы сизди көбүрөөк кубандырат? Макул, акыркы бир 5 жылды алалы. Бизде эми азыркы мамлекеттики өсүү жагы жакшы болуп баратат да. Ал эми көрүнүп турат. Аны баарыбыз көрүп атабыз. Мен жана да айтып кетпедимби? Ар кайсы жерде курулуш аябай күч алды. Мына азыр чоң арена курулуп атат. Футбольный. Ал деген бул аябай чоң бир жакшы нерселерибиздин бири. Анан азыр тиги поющий эме деп бир жакшы фонтанда ачылды го. Баягы мурунка эски ипподромдо. Ушул да бир жакшы көргөчтөрдүн бирден бири да. Анан чоң эмелер салынып атат. Ушул бизде могу көргө келатканда өзгөчө карасаңар, мен аэропорттун бет маңдайында Елизавета, Авангард, Турпат болуп туруп аябай сонун чоң 5 жылдыктуу мейманкалар салып атышат да. Бул биздин чоң бир жетишкендик. Мына аэропорттор курулуп атат. Ушул башка мамлекеттерден түз учуп келишип, жерге эс алып, ушу биздин жетишкендиктерибизди аларды көргөндөй болуп калат да. Бул биздин жетишкендигибиз десек болот. Баягы курулуш мисалы экономикага бир мындай кыймылдаткыч күч болуп берип аткан экен да, күч, аябай чоң күч. Анткени курулуштан бул налогдор да кетет, кыймылдаткыч күч кетет, жумушчу орундар болот. Эмне деген каражаттар өтөлөт. Бул аябай чоң бул. Мисалы сиз жеке өзүңүздүн чечим кабыл алууда жаңылган учурларыңыз көп болобу? Мен өзүм кабыл алганда эми жаңылбаган нерсе болбойт. Сөз жок жаңыласың. Анан кийин мындай кичирээк жаңылганың жакшы да. Өтө чоң жаңылбай. Ушун үчүн биздики мындай тепкич сыяктуу келе атабыз да, келдик да бизчи. Ушунда ушул бир чоң жаңылуулар болбосун, каталар болбосун деп кичинекей каталарды көп өткөздүк да. Ушундан биз эме алдык да, тажрыйба алдык. Тажрыйба алдык, сабак алдык да. Чоң ката болгондо адамдын көтөрүлүшү кыйыныраак болуп калат да. Чоң ката кетирбейт деп кичинекей каталар көп болду. Ишкерчиликте жеке кризис болгон жокпу өзүңүздө? Ишкерчиликте эми кризис болгону жана могул курулуп атканда ушул өзүңдүн каражатыңды туура эме кылбай, эсепке албай, ушул анализ туура эмес болуп калып, анан ушуна кыйналып каласың да. Муну куруп атканда меники башкача чоң пландар бар болчу. Мен бир 2-3 жылда эле бүтүрүп чыгам дегем. Анан кийин мунун каражаты да башкача болчу. Анда меники орто деңгээлде 3-4 мындай жылдыштуу болот деп ойлогом да. Анан кийин жанакы аппетит приходит во время дегендей бир эмес бар го, ушу улам бир эме татып, анан кийин улам бир идея келип атып, анан кийин ушу эмемди өзгөрүп кетти. Өзүмдүн ойлогон ойлордогу пландарды өзгөрүп кетип, анан кийин ушу каражатта көбүрөөк кетип калып, ушудан кыйналып калдым. Абдан кыйналып калдым. Сизди жакшы билгендер айтышат экен да, баягы потенциал абдан жогору, мындай ар тараптуу ишкерчилик кылат, бирок мындан дагы чоң потенциалы бар депчи. Анан келечекте кайсы багытта дагы ишкерчилигимди өнүктүрсөм деп ойлойсуз да? Бир 2-3 проектим бар. Ушул проекттердин үстүндө иштеп атам азыр. Анан кийин аны Кудай буйруса бир 2-3 жылдан көрөсүңөр да. Айтыңызчы, сизге акча маанилүүбү же адамдык аброй өзгөчө мааниге ээби? Адамдык аброй. Адамдык аброй, тазалык эң биринчи. Ал эми акча келет экен, кетет экен. Ал акчанын артынан куруп алганда бул акчанын баарын сен эч качан таппайсың. Эң негизгиси адамдык аброюңду жоготпошуң керек, адамгерчиликти жоготпош керек, тазалыкты сакташ керек да. Мисалы бай адамдардын же ишкерлердин мындай коомго болгон өзгөчө милдети, вазипасы болуш керекпи? Болсо ал эмнелер?
коомго сен биринчи очередь тазалык болушуң керек. Үлгү болуш керек деп ойлойсуз. Үлгү болушуң керек, өзүңдү туура алып жүрүшүң керек да, үлгү болуш үчүн да. Анан тазалык болмоюнча сен эч качан бир жакшы эмеге, ийгиликке жетпейсиң да. Мен бул ички дүйнөм. Ар бир нерсени алганда мен өзүмдү айтам, таза кылабы, таза жасайлы. Бирдекени жасап атсаң дейм. Мен мындай бир жерден көрмөдүм да. Тетиги жерден балдардын эмеси бар да. Ойногон жеричи, аянчасы. Ушул жерге барганда айтам да, куруп ачканда сен аянчаны ушул жерде мен балам ойнойт деп жаса дедим да. Үйдү куруп атасың, мен ушул жерге жашайм деп. Туура. Кылдым. Ушунда туура болот дейм. А сен тери кептеп жасап койсоң, эртең башы менен тетиги бир уштуураак жерине бирөөнүн баласы башын уруп алса эмне болот? Канча кырсыктар болуп атат. А сен өзүң балам деп жасасаң, ушунда сен жанталашып жакшы жасайсың, таза жасайсың дейм да ошол. А үйлөрдү курганда деле айтам, өзүм жашайм бу жерде. Өзүм де ушунда сен баардык тазалыкты, анын сапатын көтөрөсүң. Эң сонун. Бул жайылып жүргөн, бул ушул сиздин кымыз менен дарылоо борборунук окшойт. Ушул мына малдын бүттүн өзүбүздүкү, ушунда биздики тиякта дагы бар өзүнчө үйүр. Ушул бир бөлүнүп анан кийин буларды бир жарым ай, бир ай саап туруп, анан кийин буларды кой берип, анан кайта экинчисин саайбыз да. Ушунда эс алдырып, анан биздики тиякка киргизип, ушундай көчөдө байлап коюп, күнгө кактабайбыз. Атайын жасап койгонбуз. Ичине кирсе, ичине жем-жемин да жайып салып коебуз. Мына тигилер да жаңы эле туруп тур, 1-2 күн болгон го, 1 күн. Тетиги. Бу жерден мен ар бир жылкыны деле таанып калдым да. Карап анан кийин басып мен өзүм жерди жакшы көрөм. Бул менче сизге аябай бир эс ала турган. Ушул. Эң негизи. Бул чоң терапия. Бу жерден деле мындай аябай чоң кереше алып жибербейсиң. Эми өзүн-өзү эптеп жаап, тияк байгын, айлык байлыгын кармап турганын эметет, анча-мынчасы кайта развитиясына кичине анча-мынча түшүшү мүмкүн. А бул өзүңө бир чоң дем берет да. Аябай чоң дем берет. Эс аласың, басасың, карайсың, мал менен карап коюп, бул жаңы тууган турбайбы деп, тигини карап коюп, раз семире баштап. Жакшы сөз барбы? Эме жалынан тааныйдым дегендей, сиз жалынан таанып экенсиз да, Жана Султан экөөбүз келип айтып атпаймынбы? Султан тетиги көчөгүнүн желин салып койду, биз 3 күн мурун эле кеткенбиз, 4 күн. Желин салып койду эле, тиги жаңы эле тууган турбай деп, нар жакта Сарыбек. Тигине кулдун көрүп атпайсыңар араң. Көчөгүн эле тууган го бул. Ушул эле жылкылардан тышкарысычы, өзүңүз мисалы мындай асыл тукум жылкыларды кармаганга, бүлүк аттарды кармаганга, саяпкерчилик деп коебузго, кызыгасызбы жокпу? Мен өзүм саяпкер эмесмин, бирок асыл тукум жылкыларды кармайбыз. Бизде бир үйүр асыл тукум жылкы бар. Романс деген бир жакшы айкыбыз бар болчу. Аябай мындай каны таза. Ушундан тукум алып, ушунун кыздары деп коебуз, ушунун бир өзүнчө үйүрү болду. Анан кийин муну көбүнчө жанакы Эмирлан улуу балам ушу жылкыга ушундайга жакын да, аябайчы. Өзү да көзү көрөт, көзү каныгып калган. Анан ушуларды кармап, анан кийин ушу аларды үйүрлөштүрүп, кармап жүрөт да, анан чаап жүрөт да, ушул Байгелер алып, байгелер алып жүрөт, ушул качыштырып жүрөт да, ушул балам. Мен бая жашыраак кезде бир кызыгып Казакстанга чейин алып барып чапчыбыз. Анан кийин кичине жумуштан кол бошобой тиякка кетип, анан кийин эми бала кылып аткандан кыла берсин деп. Ошодон. Балдарыңызгачы бул ишкерчиликтин сырын атайлап үйрөттүңүз да, туурабы? Анткени мен жолумду уласын деп, же алар өздөрүнүн эле жөндөмү менен алып кетиштиби? Жок, эми бу жерден эме дейт. Баланы тарбиялаба дейт, өзүңдү тарбияла дейт да. Сени көрүп, анан кийин анан өзүңдү көрүп бала тарбияланат да. Анан кылып аткан нерсеңди алар деле көрүп, жөндөм болсо алып кетишет. Жөндөм болбосо ал балага эми сен аны айтасыңбы, айтпайсыңбы, кыла албайт да. Ал бул бизнесте эме болуш керек, адамда интуиция, жила деп коет, кыргызча кандай деп коет. Бул адамда ички эмеси болуш керек да, мындай жөндөмү болуш керек да. Анан кийин мындай өзү көз көрүш керек да. Көзүн көрбөсө
бизде ишкерлерде бизде ушул 60% биз мындай интуитивно көрөбүз да. Ушул болот депчи. Алдын ала сезет экенсиз. Жок, билебиз да, ушул болот депчи, ушул менен кетейин дейсиң да. Анан кийин ушул жол менен кетебиз да. Бизде ушул сезип турабыз да. Например, алтынды делечи, бизде алып барып трейдерден кассаңар шүйдөн эле бир 5-6 киши неметсе, баары касат. Анан кийин жанакы ушу ишкер билген кишичи көзү көрүнгүчү. Ушу касам деген жеринен чыгарат да, ушундай эле нерсе да. Баягы жаш кездегидей жүрөк деле мындай өтө курч болбой калат да. Анан кийин ойлойсуң да, анан кийин баякындай күч сезим деле катуураак мурдакыдай кетпейт да. Анан карап туруп анан кийин жасай турган нерсени деле кээде кой эми муну мындай эле кылайын деп, анан кийин кичине мындай жайыраак кыла баштайт окшойсуң да. Бирок чоңураак проекттерди кыласың, аябай мындай жакшылап карап туруп. Анан келишимдер түшкөндө деле кээ бир жерлерде келишим менен иштейбиз да. А бирок сиз деген дареке айтылганда адилетсиз сөздөр дагы болдубу, болгонбу? Эми эл осунда элек жок дейт. Кандай кабыл аласыз? Мен аны эмеге деле албайм. Эми сүйлөй берсин. Кимдер сүйлөйт аны, көрө албаганда сүйлөйт. Ичтарлар сүйлөйт. Өзү жете албаса, ушул жанакы мындай эме да, кысканчалык. Кызганыч деген бар да. Ушул эле болот. Ал башкасына мен андай мындай деп майын деле бербейм мен. Анан өзүм мен көп мындай эмеге чыкпаган көп жакшы көрбөйм мен өзүм. Даже мен публичный адам эмессиз. Мен телефондо деле карасаңар мен сүрөтүм жок. Мен тоого чыгып бараткан артыман бар, балким. Жанагы классикага чыккан эмем бар болду ушул. Сизди түн ичинде уктатпай койгон көйгөй же сана болобу, жокпу? Болбой койбойт да. Болду да. Көп болду да. Бизнесмендерде сана деген кантип болбосун? Азыр деле болот андай. Азыр деле болот. Эми көп нерсесин кээ бирин айтпайсың, эми аны ачыкка чыгыра бербейсиң. Сана кантип сана жок болсун? Болду. Кыйналган убакыттар болот. Баарына ушунчалык эле колуңду шилтеп койгуң келет. Эчтеке кылгың келбей калат. Болот да ушундай. Эң чоң өкүнүчүңүз барбы? Эми мындай деле өкүнүч жок. Ишкерчиликте деле болбойт, Эми убактылуу нерсе боло берет. Ансыз турмуш болбойт. Өйдө төмөн болбой койбойт. Досторуңуздун арасында ишкерлер арбынбы же мындай карапайым бала кезден кол кармашкан достор көппү да, мындай достор деле жылдардын өтүшү менен сыналып, саналып калат экен. Достордун арасында меники ар тараптуу. Ушул баягы мектепте окуган балдар да бар, алар менен да катышып, үй бөлүк. Жакшы, эми алар баары тең эле бизнесмен эмес, мындай. Үй турмуш менен, өзүнүн жумушу менен кылган жүргөн балдар. Мамилелери жакшы. Бизнес чөйрөсүндө дагы ушундай эле бир жакшы жолдошторум бар, тааныштар бар. Анан кийин ушу башка мамлекеттерде дагы партнерлор бар да. Алар менен дагы түрк мамлекетинде ушундай бир жакшы тааныштар бар. Анан Кытайда ушул мындай сүйлөшүп, иштешип калган ар бир нерселер болуп калат да. Ушулар менен деле мамилелер бар да, ушундай мамилелеш да. Дос деген баары эле дос боло бербейт да. Бул мамилелеш. Анан кийин ар бирибиздин өзүбүздүн кызыкчылыктары болуп калат окшойт да, ушундай. Достордон менде бар, жакшы досторум бар. Ушу бир досум былтыр каза болуп калды. Өмүр бою ошол билим тарбия тарабында иштечи. Училище директор болуп иштеп жүрдү, облон болуп иштеп жүрдү. Бакыт деген досум бар болчу, ушу былтыр каза болуп калды да. Ушу аябай жакшы досум болчу, кичинекейибизден. Суу самырлык жигит да. Андан кийинки ушу кандосум Темир Сариев. Биз ушу өтө жакынбыз. Үй бүлө менен, бала бакыра менен ушу күндө биздики иштешпей, күндө баарлашмай. Жана жолдо келатканда деле угуп калдыңыз да. Ушул анан Тилек деген дагы бир ини досубуз бар. Ал дагы ушул абдан жакшы жигит, банкир жигит. Ушундай бир жакын. Мындай досторум толтура. Көп достор, жакшы
ортобуздагы мамилелер бар. Айтып отурса аттар да көп да. Эң чоң кайсы мектептен өттүм деп ойлойсуз? Мектептен өткөнүм ушул биздики ушул спорт школ аябай бизди калыптандырды да жашоо турмушка. Мен ушуну көп айттым да, анткени бизди ушул жерден чоң тарбия берди. Биз ата энеден кеттик да. Баягы ата энең өпөлөп, өпкүлөп турган жок. Мен 8-9 жашта кеттим да. Анан кийин мына өзүңүздүн дагы кызыңыз бар, билесиз да, 8 жаштагы кызыңызды бир жакка жиберип коюңуз, кантип жүрөгүң чыдайт. Анан биз бардык, анан аякка барып интернатта балдар менен чоң ойдук. Бир комнатада 15-16 бала жатчубуз. Тиягында 16. Анан ошол жерден бизди эртең менен саат 6-да тургузмай, анан жуунуп тасалып өзүбүздүн жаткан жерибизди последствий өзүбүз жыйнатчубуз да. Жыйнап эле армияда кылып кантик отбивать деп коюп түстөп, тегистеп туруп анан кийин жуунуп тасалап анан эмеге кетчүбүз. Тизилип алып, эмеге барабыз, тамак ашка, столовойго. Тамак ичип, тамактанып алып, аяктан чыгып, анан кийин сабакка барабыз. Сабакка барып, анан кийин полдник деген, анан кийин сабактан кийин тренировкага барабыз. Тренировка 2 жолу, 3 жолу болчу бир күндө. Анан кайта кечинде үйгө берилген тапшырманы дагы класста отуруп даярданабыз. Анан бир жерден ушул бизди жана эмеге үйрөндүк да. Самостоятельность деп коет. Өз алдынчалыкка аябай үйрөндүк. Ошол жерден өзүңдүн кийимиңди өзүбүз жуучубуз. Ойлоп көр, бала өз кийимибизди өзүбүз жуучубуз. Ал кезде автомат каякта автомат, колго жууп, анткени эми биз спорт менен жүргөн эмес, тер болуп, ботинелерибиз аны такай жууп туруш керек да. Ушуларды жууп, анан кийин өзүңдү тазалап жүргөнгө жоопкерчиликке ушу кичинекейсинен тарбанып калды. Анан кийин спорт бул оюнчук эмес да. Спортто сен эртеден кечке кыласың. Тренерлердин аябай эмеси чоң, требованиясы. Анан ушулардын баарына анан бирок ушул жактан биздики ынтымакка да үйрөндүк аябай. Биздин убакта жана азыр кийин дедовщина тигиндей айтып атпайбы, аякта бизде жок болчу андай. Биз аны билген да эмес, уккан да эмеспиз. Биздики өйдөкү класстар, ылдый класстар такайтып эле коргоп турчу. Анан ушул жерден ушул биздин мугалимдерге рахмат айтышым керек, ушу биздин ушул жерде воспитательдерге рахмат айтыш керек, тарбиячыларга. Ушундай өзүнүн балдарына мамиле кылчу. Биз жана айылкы, алыскы райондор ушу калып калчубуз да. Эми үйгө бара албайсың, самбыр каяктан кетесиң, каникулда эле барабыз. Алар тиги бир жакка барганда бакча ушу конфет, момпосу, шоколаддарын ала келип бизге өзүнүн балдарындай кылып туруп. Өзүңүз канча күн эс аласыз бул жерге келгенде? Мен бул жерге келгенде ушу айдын башында келем дагы бир 20 күндөй ушул жакта болом. 15-20 күн болуп, ошол жерден келип эс алып, сүт ичип, мал салды карап, эми өзүм үчүн да. Ден соолук үчүн. Анан энергия да аласың. Сиз өзүңүз кандай атамын деп ойлойсуз? Ушул жагын кандай айта алам? Мени башка бир айтыш керек да, мен кандай адамдыгымды. Атасыз. Мен ата катары жок, талабым катуураак балдарга. Алар баардыгын билет. Мына ушу улуу балам 39-та 40-ка чыгайын деп калды. Анан кийин талапты катуураак коем. Анан кийин кийинчерээк асырмоо неберелер эркелеп атышпайбы? Канча небереңиз бар? Небере көп менде. Сонун экен да. Анан кийин улуусу уже 20-га чыгып калды. Канадада окуп жүрөт, ушу жанагы. Үйлөнгөн экенсиз да. Жок, мен наоборот балам эрте үйлөнүп алды. Балам 19 жашта үйлөнүп алды. Мен болсо 25-тен кийин үйлөнгөм. Бу Эмирлан 19-да үйлөнүп, анан баласы ушу 20-да. Сонун экен тиги. Ушу Канадада жана IT программа жагында окуйт. А биякта процедурный биздики бүттөн, панта ванна, массаж, Салманова деп бүттөн. 6 айдан алдыргам ушу панта ваннаны жана маралдын мүйүздөрүн алып келип, ушу жерден ушуну варить этишет да. Мына болду, автоматизированный бүттөн. Ана жагында Залмановый бар, анан кедровый бочкалар бар, паровой. Тияктарында
бул автомат бүттөчү. Өздөрү иштеп өздөрү эметет. Мисалы, сиз курган имараттар, бизнес долбоорлор бир күнү өзгөрүшү мүмкүн да. Бирок өмүрүңүздүн аягында Тынчтыкбек Конушбаев деген ысым эмне менен калса деп кыялданасыз? Кээде ойлоносуз да менимче. Кандай мурас калтыргыңыз келет? Балдарыңызга, неберелериңизге? Меники эң негизги ушу тазалыкты калтыргым келет. Ошол жанакы эң биринчи өзүм мындай ички дүйнөм менен ыраазы болгонум. Ушул жанакы суу самыр элине барып өзүмдүн кичимекениме. Ушу жана балдар менен сүйлөшүп, балдардын жетишкендиктерин көрүп, ушулардын кубанычын көргөнү мага бир чоң байлык. Мен ушуну менен сыймыктанам. Эң чоң ушу сыймыгым ушу. Ушулар менен болгум келет, ушулар менен барып, ушу колуман келишинче ушулардан кол үзбөй, дагы бир жакшы нерселерин ушу көтөрүп, колуман келген жардамымды уланта бергим келет да. Дагы бир жакшы проекттерге айтамын барганда, проекттериңе алып келечи мага. Карап көрөйүн. Эгерде ушул биздин элибизге балдарга ылайык болсо, ушуну колдойм деп айтып турам. Билет алат. Балдарыңызга ушул ишкерчиликтин сырын үйрөтүп, же башкаруу процессине аралаштырасызбы? Аралаштырам. Бир балам биякты башкарат. Ушул 61 бүткөн, Ломоносов окуган Москвадан, Германиядан окуп келди. Малагадан окуп келген ушул Сингапурда ушул бир жерде иштеп жүрөт. 3 жылдан бери. Ушул немис тилин дагы, англис тилин дагы барып кете жакшы билет. Бага атага тең ул, атадан мыкты ул деп коет эмеспи? Демек сиз мыкты ул тарбиялаганга аракет кылат экенсиз да, Эми аракет кыласыз, аны эл айтат да, биз эчтеке деп айта албайбыз да. Эң негизги таза болсун, ишин билсин, ошол да. Бир уулум болсо суу самырдагы жана кымызкананы эмирларын, анан төө башында лыжный базаны карап, биягын эметип жүрүшөт. Ар кими өзүнүн жумушун карап, иштеп, улантып кетип атышат да. Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайм.